Мега не работает, отключили Мегаком или Мегалайн? Со связью. Арсений где-то остался. Что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем свой эфир. Митинг, прошу прощения, разгон продолжается. Милиция и силовики все еще в городе. Вы можете это слышать, звучат взрывы. Нам неизвестно ничего о задержанных, мне, по крайней мере. Мы сейчас на Старой площади в районе Верховного суда. Здесь нет силовиков, здесь нет митингующих. Я не знаю, что происходит в других частях города, но, видимо, столкновение митингующих с милицией как-то переместилось. Разгон стал результатом того, что на протяжении многих часов на площади Алато проходил многотысячный митинг несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли вчера. И примерно в 8 вечера часть митингующих двинулась к Белому дому. И начала ломиться в ворота Белого дома. И спустя, наверное, 10-15 минут силовики приступили к силовому разгону. Сюда подъехал какой-то автобус. Я не знаю, что это за люди и что это за автобус. Более подробные события сегодняшнего дня, которые привели к разгону митинга силовиками, вы можете найти у нас на сайте. Наши коллеги вели текстовую трансляцию подробную. Я надеюсь, что у вас все спокойно и вы в безопасности. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо вам за то, что, прошу прощения, вы нас смотрели. Я надеюсь, что остаток ночи пройдет более-менее спокойно. Берегите себя. Мы возле ресторана Фрунзе. Чувствуете, да, что-то висит? Один из митингующих пытался камнем добить милиционера, которого была повреждена нога. Но журналисты его спасли, остановили, отговорили его это делать. А куда ушел? Сотрудника увели, а ребята вот здесь остались. Вот один из них призывает не нападать на милиционеров, когда они исполняют свой долг. Самый главный, Исыкөл областымызда пикириңер албетте, мына азыр айтам, мына жаштар келиптир, шайлоону тааныбай деп атат караколдун жаштары. Мен аны сөзсүз айтам. Мына жакта начальник уутуп турат, ал өзүнүн линиясы менен айтам. Мен өзүмдүн линиям менен айтам. Мен айтам, жаштар келиптир. Мына азыр прямой эфир кылып атасыңар, аны көрөт. Ошондуктан алтындарым. Самый главный, ынтымак. Элди ар кандай күчтөр колдонуп кетишти.
Ошого жол бербешибиз. Жол бербейбиз. Көлдүн ар бир Шаар биздики. Көлдүн ар бир айылын ар бир арасында суу сурагандар дагы бар. Ал кандай экени белгисиз. Сакал киши, ачык коңуз кирмеп. Бул жакка ырып келатат. Биз бери жакка чегинүүгө аргасызбыз. Алишер! Алишер! Бул жакта азыр ушул кошумча күч келди ар жактан. Демонстранттар болсо дагы эле үндөрүн угулуп атабыз, алар качпагыла деп таштар менен бери жакты көздөй атып, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүүдө. Кошумча күч наркы көчөдөн бери келди. Кыйкырууда. Алло, алло. Алло. Бул жакта ошол адамдардын жаңжалдашып атканын көрөсүз. Күч кызматкерлери менен, бирок кимдер менен өзлөрү менен жаңжалдашып атканын билбейбиз. Бирок ушул бирөөнү балким кармап алган окшойт. Жаңжалдашып атышат бул жакта. Алло. Чында бизге милиция кызматкерлери менен эмне болуп аткан белгисиз болуп атат. Бул жерде ушул үймөлөктөшкөн, анан жаңжалдашкан адамдарды көрүүгө болот. Балким мындай күч кызматкерлери эмес, башкалар болушу мүмкүн. Балким күч кызматкерлери дагы болушу мүмкүн, бирок ошол жерде топтошуп турушат. Тигил жактан милиция кызматкерлери чуркап келатканын көрүүгө, жарадарларды алып келатканын көрүүдө. Бул жакта ошол жарадар болгондо дагы ары алып кетип атканын көрүүдөбүз. Азыр
Жолто болбоңузчу. Жолто болбоңуз, беки иштеп атабыз. Вот я по горлу получил, они здесь стоят и получают. Гребаная. Силовые структуры, силовых структур, примерно 20 минут простояли в таком структуры стояли по разные стороны улицы и просто ждали и какого-то момента, может быть, активных действий. И митингующие думали, как такого фронта не сорвали. Митингчилерди ар көздөй мындай сүрүп кетти. Биз алардын артынан барганга аракет кылалы. Артынан жылабай эле. Бул жердеги жаткан жерлерге өтө сар. Азыр биз көргөндөй бул жактан да бир адамдар, кыр бирөөлөр келаткандай болуп атышат. Бул жакта кимдер келатканы белгисиз. Бул жакта топтошкон милиция кызматкерлери же жөнөкөй жарандар экенин азыр айырмалабай жатабыз, алыс болуп атабыз бир көчө. Бул жакта болсо демонстрант Наурыз акчасына чыккан митингчилерди бул жакка сүрүп чыгарышты. Ушул жерде бир топко турушту. Алар демонстранттар бул жибек күйүп турган жерге чейин келишти. Мени угаткандар болсо менин телефонума чалып койгулачы. Бул жактагыларга жагып жазып атасыңарбы? Эмне болтасыңар? Байланышка чыгып койгулачы бирөө жарымга. Бул жакта жарадар көрүүгө болот. Жок, бул жылар жөн эле келатыптыр. Негизи жаракат алгандар болгонун жана биз байкадык. Азыр ушул митингчилерди нары кууп таратышты. Бул жерде болсо балдар, бул балдар ошол милиция менен бирге окшойт. Булар ошол эч кандай өз үстүлөрүбүздү айттым. Бияқта келе тап деген үндөрдү угуп атасыздар. Арзак бетине келет. Жок. Кет кеттин, мишелер экен бетинеркен. Бул жакта
Элдердин үндөрү бирок дагы эле угулуп атат көчөдө. Да, коллеги, слушаю вас. Милиция кызматкерлери бири-бири менен сүйлөшкөнүн угуп атабыз. Бул жерде жарымы, тигил жерде жарымы калды деп атышат. Азыр ушул муну бул жакка чейин сүрүп чыгышты. Бул жактан да келаткандай сезилип атат, бирок азыр чынында эле белгисиз болуп атат бул жерде эмне болуп атканы. Бирок элдердин кыйкырганы дагы эле аркы көчөдө, берки көчөдө угулуп атат жана ошондой эле көздөн жаш агычуучу, кулак тундуруучу жардыргыч заттарды ыргытканын көрүп жатабыз. Бул жакта дагы кайтарып алып коргонуч кылып заборду темир менен келаткандарды дагы көрүүгө болот. Булар да ошондой жана келе жатышкан. Азыр камераны жакыныраак кылса, балким көрүүгө аракет кылабыз. Жок, милиция сүрүп аларды ары кетирип атыптыр. Бул жерге кошумча күч кызматкерлери келген экен. Бул жерде азыраак эле турушкан. Демек азыр бул жердеги элди ары сүрүп тараткан экен. Давайте на... Встаю. Ага, все нормально. Да, я в жилетке, в кепке, в оранжевой. Попросите. Раз, два, три, четыре. Мы делаем тест для настоящего времени. Сейчас я выйду в эфир для программы «Главное» из Праги. Спасибо большое. Это был тест для программы «Настоящее время». Хорошо, через 7 минут мы выйдем в эфир. Спасибо. Попросили кто-нибудь подогреть, мне очень мало осталось. Еще покомментирую сюда. Сейчас мы все еще находимся в 2 кварталах от главной площади Лото. Это пересечение улиц Оразбекова и Киевская, да? Мы сейчас на том месте, как раз где недавно произошли столкновения представителей силовых структур. Мы как раз видим сейчас, что раненого несут милиционеры. Примерно за 10 минут до этого мы видели, что еще нескольких раненых пронесли. Вот. Это, по всей видимости, судя по форме, это молодой человек служит в милиции. Сейчас здесь происходит перегруппировка. Была команда, что приближаются митингующие с другой стороны, но пока мы их не видим. Алишер, авайлап алдың. О, бияқта елдер алыста екен алыс. Алишер. О, қорқпа. Алишер. Қорқпа. Көріп атам. Мен сені ұғып атам аяқтан. Алишер. Баяқтан деле көріледі.
Сейчас мы видим, что митингующие, видимо, снова наступают. В нашу сторону снова полетели камни. И милиционеры производят перегруппировку. Как минимум нескольких раненых милиционеров мы видели за последние 10-15 минут. А сейчас выходим в лайв для программы «Настоящее время. Азия». Да? Слушаю вас, Рома. Да, я на связи, я на связи. Сзади. Ну, сейчас стоим. Мы готовы. Сейчас мы выйдем в эфир для передачи «Настоящее время. Осторожно, Азия». осторожно. Так, у нас полетели камни. Возможно, нам следует немножко отойти. Да. Мы отходим, потому что митингующих стало больше. Нам пришлось немножко отбежать. Мы поменяли локацию. Итак, мы отошли немножко от этого перекрестка, потому что в нас полетели камни, снова стали взрываться светошумовые гранаты. За последние примерно 2 минуты мы увидели, за последние 5 минут мы увидели одного раненого милиционера, его сослуживцы забрали в машину, увезли. Еще один. Также есть информация о том, что вот сейчас еще, только что, вот смотрите, еще один раненый, его несут сотрудники милиции. Еще к нам поступила информация о том, что несколькими кварталами восточнее митингующие отобрали у представителей силовых структур какие-то средства защиты, но эта информация не проверенная. Вот нам пишут сейчас наши зрители. И сейчас, смотрите, митингующие в эти минуты снова бегут в нашу сторону, а представители милиции, силовых структур, вот они опять убегают. Сейчас оператор, смотрите, побежали. Biz azыр качууга аргасыз болдук. Себеби бул жакта олап келатышат. Азыр биз качып келатабыз. Азыр биз бул жакта. Дай микрофон мой. Качып келүүгө аргасызбыз. Биз качып келатабыз. Себеби милиция кызматкерлери дагы токтогула деп атат. Биз качып. Себеби ар жакта талпа колап келатат. Биз качууга аргасызбыз. Себеби ар жактан таштар менен, эмелер менен колап келатат. Biz kaçıp келатабыз. Милиция кызматкерлери дагы бери качууда. Кимдир? Балким демонстранттар же башкалар кимдир калып жатканы белгисиз. Азыр ошол. Нам пришлось убежать. Сейчас отдышусь. Можете снова звонить, если хотите. Күч кызматкери аянт тегистөй башкаларды сүрүп келаткан экен. Алар качпагыла деп кыйкырып аткан угудабыз.
качпагыла деп кыйкырып атышат. Таштар менен ыргытып атышат. Кимдер артынан алдынан келатканын азыр көрө болобуз. Балким алар өзлөрү аянтты көздөй жөн эле чогулган эле келаткандыр. Жолдогу машиналар талкаланып, мына ушундай куралдар менен атып жатышат. Дагы эле басыла элек. Кимдер кыйкырып жакындап келатышат. Буяка жакыныраак түшүп кимдер экенин байкайлы. Давайте. Микрофон. Сейчас мы снова в эфире настоящего времени для включения для программы «Главная» из Праги. Находимся сейчас буквально на площади. Нам пришлось немного уйти с того места, где мы находились, потому что там начались столкновения. И нам пришлось бежать вместе с милиционерами, потому что стали наступать демонстранты, которых до этого милиционеры взяли в такую коробочку. Но демонстранты скооперировались, они приспособили все, что было вокруг для того, чтобы обороняться и потом даже наступать. Допустим, они используют вот металлические щиты. Извините, пожалуйста, сейчас мы снова включимся. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Хорошо, там снова митингующие идут. Сейчас мы находимся как раз, смотрите, машина едет по площади, она, видимо, едет на демонстрант. Снимай машину, снимай машину. А вот, пожалуйста, видите, вот силовики убегают от демонстрантов, а где-то там на заднем фоне ухают светошумовые гранаты. Здравствуйте, я сейчас нахожусь буквально на площади. Сейчас за моей спиной мы видим, как представители силовых структур убегают от демонстрантов. Все это время происходят такие наступления, и вот периодически митингующие пытаются сместить представителей силовых структур снова к площади. И мы видели несколько таких столкновений, в которых пострадали офицеры. Некоторых из них коллеги забрали на машинах. Вообще сегодня мирный митинг начинался еще в 11 утра. Участвовали в демонстрациях, по данным организаторов митинга, около 15 тысяч человек, по данным МВД их было вдвое меньше. Все они требовали пересмотра итогов парламентских выборов. И вот ближе к вечеру, по рассказам очевидцев, некие провокаторы побежали в сторону администрации, здания администрации президента. Покажи, пожалуйста, что происходит вот там, оператор. И протестующие побежали в сторону здания администрации президента. Это стратегически охраняемый объект. То есть силовые структуры перешли к наступлению. Они использовали светошумовые гранаты, дымовые шашки. И демонстрантам пришлось бежать. Вот по разным улицам, по разным кварталам их оттесняли от площади. Но сейчас в некоторых ее частях демонстранты снова начали возвращаться. Они используют подручные средства для обороны, иногда для наступления. И вот сейчас мы видим, что около 3 десятков представителей силовых структур снова вернулись на площадь. И вот на данный момент ситуация такова. И вообще представители оппозиции заявляли ранее, что готовы митинговать до тех пор, пока власти снова не пересмотрят итоги голосования. Еще мы видели, что ранили кандидата в депутаты Джанара Акаева. Его ранили в ногу. И это то, что мы видели сами. Извините, о каких-то других пострадавших мы пока не имеем никакой информации. Аймэ, бізде таяқта қашып салсақ шумақты. Жүрі таяқта басалшы.
Бас жүр, жібек жүріп бияқа. Вон оттуда, видите? О, чистую воду дайте, пожалуйста, ребята. Азыр биз мындай дем алганга мүмкүн болбой калды. Көзөн жаш агытуучу эфирге чыгара бергилечи, антпей эле эмнени күтүп атасыңар силер ар жакта? Бул жакта дем алууга мүмкүн болбой калды чындыгында. Азыр ошол бул жактагы ошо митингчилер дагы эле колап аянтка кайра сүрүп келди милицияны. Азыр милициянын чегинип атканын көрүп атасыздар. Кимдер келет аткан чын азырынча белгисиз болот, бирок чогулгандар дагы келет окшойт. Камера алыс болду. Биз алыстан чагылдырганга аргасызбыз, себеби биз дем алууга мүмкүн болбой калды бул жерде. Көздөн жаш агычуучу жардыргыч зат, үн чыгаруучу зат абдан көп санда жарылды. Ошон үчүн эл бул жерде дем алып бир нерсе кылууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Азыр оператордун көз жакыныраак барып, алысыраак. Кет, элдер көрүнөт. Келтир. Бул жакта элдер келатат азыр. Элдер мына колап келатчы. Таштар менен ыргытып атканын көрүп атасыздар. Таштар менен ыргытып, ошо азыр адак митингчилер элдер кошулуп атат. Тейлер ошол таштан таштанды өрттү ошол. Таштанды челекти. Қазір бұл бүтсін, қазір алмастыра аласыз, шын олғанда. Барбай оғыл қазір, барғанды өте тайбай. Далеко эле тарталы. Қолап келді. Алар таштанды челектерді сүйреп алышқан екен. Жалданған топ, жанағы кайра милицияны аянт жакка сүрүп келатат. Азыр бул жакта ушундай көрүнүш, аркы жактан дагы сүрүп келатат окшойт, ушу сүрмөтөп. Азырынча ушундай эле көрүп туруп атабыз. Биз ошо демонстранттар кайра колап келатат. Аянтты көздөй. Көздөн жаш агычуучу жана үн чыгаруучу жардыргыч заттар менен ыргытышууда. Батарейканы алмаштыралды, қазір 1 минут. Азыр ушул айбандар солдатты таштап качтыларчы. Бул солдат беле. Солдат. Бул кайерда солдат дейсиз? Биз сиздин бетиңизди жапып эле болду, жакындар болуп калса, Меники менен сүрөтүп болду. Маска берип койсоңуз да. Ошо маска тагып алсаңыз деле болот. Маска түзөтүлө балким жакындары көрүп калбасын. Бул жерде кандай? Астан бир президент боюнча болот. Айтарым, шакалдар. Алло. Мына солдат дейчи. Сөгүнбөйсүз пеке. Солдатты таштап качып атат. Буяктабыз. Биз айбан эмеспиз. Бул митингде жүргөндө биз эч кандай партияны колдобойбуз. Мына биз солдаттарга да тийген жокпуз, анда бут. Коргоп атабыз. Анткени Кыргыздан жараны. Бул неге бул айбанчылык болуп атпайбы? Өз элине ок чыгарып атпайбы булар? Ошо айтарыз, ошо айбан эмес. Рахмат беке. Бул балам азыр кайсында калып барасыз? Ким бул?
ошол Сен тартқан жоқпын, таяқ тартқан. азыр ушул жактан бир солдатты жаран ушул чечинип кийимин солдатты чечинип кеткенин көрдү. Бул жакта ошол агрессивдүү жаштар кайрадан площадьты көздөй күч кызматкерлерин бери сүрүп киргенин көрөт. Азыр биз операторун болуп мындай жакыныраак басып көрөлү. Мен артымдан кармай, Азыр ушул Иә. Жоқ, нормально, просто. Аны тапып албадым кастык. Тура артында. Кел, алмаштырып салбайлы ошону, кайрадан эл чогулуп атат. Жоқ, от. Таштанды челектерди сүйрөп алган демонстранттар тарай элек. Алар милиция кызматкерлерин кууп, сүрүп, аянтка жеткирип, кайрадан ушул жерде чогулуп атышат. Алар ошол чыгарган колуңан тарсылдатып, азыр күндө ошол Моул Киев көчөсүнө чогулууда. Чыңгыз Айтматов эстелигинин жанында булар чогулуп турушат. Алар ошол эме таштанды челектерди чапкылап атышат, аларды өрттөп алып сүйрөп атышат. Жана эле жаңы эле бизге келип кеткен бала ошол солдат экенин айтты. Алар ошол аны чечинтип алышкан экен. Бирок солдатпы же жөнөкөй жаранбы чында тактай алган жокпуз. Анын дагы жүзүн көрсөткөн жокпуз, себеби балким ал жакындары биздин эфирди көрүп атышы мүмкүн экенин эскертебиз. Сиз Азаттык радиосун көрүп жатасыздар. Бул жерде бүгүн саат 11-де 7% чектен өтпөй калган саясий партиялардын нааразычылык митингинен башталган нааразычылык акциялары кечке жук Ак үйдү көздөй бир бөлүгү тарабы басып, бирок алар уюштуруучулар айтып атат, алар чагымчыл күчтөр деп. Ак үйдү кирүүгө аракет кылып, сеткасын силгилдетип, анан милиция күч кызматкерлери сүрүп, аларды көчөлөргө тараткан, бирок кайрадан ушул жарандар нааразы болгон эл кайрадан ушу күч кызматкерлерин аянтты көздөй кайра сүрүп киргизгенин көрүүгө болот. Биз оператор болуп биз жакыныраактан биз кылып көрөлү. Азыр балким Алишер. Хорошо, жигиттер. Алишер, сен жалгыз экенсиң да, эй. Хорошо, макул. Видно, все алышчысың. Где взяли такую штуку? Я тоже хочу. Алсап тапкалдым, Хорошо. Агрессивдүү талпа ошол бизди тартпоого чыгып кубалап атышат. Биз ошол ары басып кеткенге аргасызбыз. Кетели. Азыр алар кубалап атышат. Биз алысырактан барып тартканга аргасызбыз. Биз алысырактан барып тартканга аргасызбыз, себеби Басты машина турган эле. Арып баралы дейт. Тартпагыла деп масалык маалымат каражаттарындагы болуп атышат. Биз машинага отуруп Чыл. Давай, Чугуш, пойдем. Кыздарды күрөйүн, мен чулайм. Сен астына өткөрсүң. Тезирээк кел тап дейт. Алишер! Қалай? Отур, алышпай. Отурбай. Кимди? Алишер да. Кимди кармалды? Кимди кармалды? Кимди? Бактым, отур. Силер наоборот спутник связь алып келели азыр. Жумушка эле барып келе Все, кеттик. Мен жанында жүрө. Мен элмин мен. Силер барсыңар, силер менен үнүбүз эдек да. Все.
Просто агрессия кылбала болсо бизге аябай экен. Агрессия болбойт. Хорошо, макул. Азыр. Силер кетип калсалар, биздин үндө региондорго ким жеткирет? Biz hazır şol. Да, конечно, buradan. Biz bir yakta tartabız, hiç kim tartmayız. Bunday emeği görünüşleri. Alstan ele tarttıralım. Alstan ele tartabız. Alstan. Жоқ, бізге. Hazır biz. Алыстан зымнан эле тартып атат, жетет. Эч кайгырмаңыз, эң жетет. Hazır biz şol. Келтат бери көздөй. Машина эмнен келатканын көрөдөбүз. Биз негизи алысырактан тартып атабыз азыр. Себеби журналисттерди тартпа деген топ болгон, бирок азыр бул жердеги айрым балдар ошо журналисттерди тарта берсин деп түшүндүрүп кетишти. Чындыгында бул мындай айтканда митингдин мындай башчысы жок калды. Азыр ушул жаштар чогулуп аянтка күч кызматкерлерин сүрүп кайрадан киришти. Sen agresiya кылып, алардын бетин тартпа, акырын тартпайсың, тете качагып тартпай. Азыр мындай кылып тартайынчы. Жерге коюпчу. Азыр далека. Арттан машина жок карап тур, Kaç bateki var sende? Bir. Kuşkamın tartarız. Азыр ошо дейт, ар жакта чогулган эл дагы эле бар. Ал жакта эмне болуп атканын мындай байкоо кыйын болуп атат. Себеби ал жакка барганда биринчиден агрессия кылган жаштар аракаттары көздөн жаш агычуучу зат дагы жарылып атат улам. Бул жерде көчөнүн көрүп атасыздар, таштанды. Көчөнүн мындай милиция кууп таратып аткан кезде сиз ошол жерде болдуңузбу? Эми биз азыр ошол жерден келдим мен. Окуя кандай болду? Бул провокациябы же сиздер митингчилер өздөрү ушуга жол бердиби? Эми биринчиден мына жерде кылкылдап аян толугу менен эл турду. Тилекке каршы бийлик тарабынан бир киши чыгып же бир жообун айткан жок. А жерде координациялык совет түзүлүп 11 саясий партиянын колу менен борбордук шайлоо комиссиясы талаптар коюлду. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз, муну жокко чыгарып бергиле деп. Бирок бир мөөнөт бөлүнгөн, мына ошол мөөнөткө чейин бир да жооп келген жок. Өкмөттүн өкүлү келди. Мына ошо аянтта жанагы Айкелдин жанында сүйлөп аткан жакка. Өкмөттүн өкүлү келди, премьер министр менен мен барып сүйлөшүп келем деди. Тилекке каршы анын жообу да келген жок, өзү да келген жок. Андан кийин президенттик аппаратка чейин чыктык. Аерден жооп да алган жокпуз. Башка айтканда же сүйлөшүүгө келген жок, же сүйлөшүүгө чакырган жок. Мына бул бир себеп болду. Мына ошол жерде кылкылдап турган эл жообун күтүп атты. Эмне кылабыз, кандай болот деп. Бардыгы бир эле нерсеге нааразы болду. Мына өткөн шайлоо өтө ыплас, мыйзам бузуулар менен болду деп. Эми акырында сиз айткандай провокаторлор болду. Себеби билебиз, провокация деген ушу бийлик тарабынан эле болду да. Провокаторлор болду. Мына ошол жерде атайын митингди бузуп, атайын чакырыктарды кылып, мына ошо менен биз сүйлөшүп аткан учурда анан жанагындай көздү
деп жана куралдарын атайын колдонуп элди кубалай башташты. Мына жерде трибунада акырында Жанар Акаев менен калганбыз. Мына жерден чакырып атканда башка лидерлердин бардыгы ошол болушту. Бардык саясий лидерлер болду. Эми элдин көптүгүнөн жанагындай элди кубалап баштаганда мына жерден топ болгонун бөлүп кетишти да. Ошол жерде мына Жанар менен жанында турган жанагы жарылганда жаныбыздан жарылды. Ошол жерден жана бутуна бир осколка тийди, жарадар болду. Ошо менен азыр мына элди же ары же бери кыла албай атышат. Эмнеге? Анткени күч органдары да чачырап кетти, эл дагы көчө кыдырып кетти. Элдин саны абдан көп болчу да. Сизге чоң рахмат. Дагы бул темага кайрылабыз. Темир мырза, ушундай кырдаал түзүлүп калды, митингчилер менен күч органдары кагылышты. Ушуга жол бербей калууга мүмкүн беле? Мүмкүн эле. Муну бардык эле саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясаттануучулар, эксперттер айтып келген. Бул шайлоодо 3 нерсе абдан орчундуу болду. Биринчиден акча абдан чоң роль ойноду. Ар бир добуш 2000ден 5000 сомго чейин жетти деп. Экинчиден административ ресурс жерлерде бул бирдиктүү болгон жок. Анткени кимдин өкүлү отурса, район, шаарларда, күч органдарында ошолор үстөмдүк кылды 3 партиянын. Бул Кыргызстан, мекеним Кыргызстан, анан Биримдик партиясынын. Анан үчүнчү бир чоң балия чыкты, бул форма 2 деген. Бул 500 миң, жарым миллион элди ошол көчүрүштү да. Бул да абдан чоң мыйзам бузуу, орой мыйзам бузуу менен келди. Көптөрү күткөн эмес. Ошол 2 партия 92 добушту бөлүп алат деп. Мына бул биринчи абдан чоң түрткү болду. Анан кийин бийликтин 3 эле партиясы өтүп, 4-чү гана партияга бир 13 орунду берет деген. Мына бүгүн эгерде биз саясатты шахматтык доска десек, пат убагына келди да. Бүгүн мына бириккен партиялар талап коюшту, шайлоонун жыйынтыгын четке чыгаргынын тааныбайбыз депчи Борбордук шайлоо комиссиясына президентке кайрылды. Эгерде президент, Борбордук шайлоо комиссиясы азыр буга бара турган болса, анда бийлик өзүнө өзү өкүм жазган болот да. Өкүм жазган болот. Эки жак тирешип калды. Жанагы көчөдөгү кечинде ошо кагылышуу, мына эл менен укук коргогондордун кагылышуусу ушунун кесепетинен чыкты. Абдан кыйын акыбалга келип калдык. Мунун жолу табыштагы азыр өтө оор. Ушу жолун табыш деп атабыз. Өмүрбек мырза, ушуну сиз саясий кризис деп баалайт белеңиз, анан кайра шайлоого барууга дегеле мүмкүнбү? Конституцияда шайлоо эркин болот. Бийликтин булагы эл деп айтылган. Бул шайлоодо болуп көрбөгөндөй сатып алуулар болду. Баласын бага албай аткан, жумушу жоголтурган адамдар көр турмуштун айынан добушун сатканга мажбур болду. Эркин эмес, мажбур болду. 300 миңге жакын бюджеттен айлык алган адамдар бар. Алар кысмакка учурады. Эгерде добуш бербесең, өзүңө кошуп тагыңды, жээниңди мынча добуш алып келбесең, жумуштан бошойсуң. Балаң жумушу жок калат, балаң ачка калат. Көрдүңөр, мектептин директорлори, районоолор ачык айтып атты, кимден акча алып атканыңды, айлык алып атканыңды унутпагын деген сөздөр жазылып тарап жүрөт. Анан административдик ресурс. Мен административдик ресурс дегенде мамлекеттик кызматчыларды кошпойт элем. Чоң бизнесмендердин кол алдында иштеген адамдарды да мен административдик ресурска кошот элем. Миңдеген кол алдында иштеген адамдар бар. Алар айтты, тууганыңды алып келесиң, тигини алып келесиң, могу районго барып добуш бересиң деп, айласыздан, ачка калгандан, жумушун жоготкондон коркуп. Мына муну эркин шайлоо дебейт, бул аргасыздан, мажбур болуп, ыйлап туруп добуш берип атат. Анан башка криминалдык кысуулар болду. Адимкидей коркутуп, бизнесменди, махалланын башчысын мынча добуш чыгарасың деп кысуулар болду да. Мен муну эркин шайлоо болбоду деп эсептейм. А эркин болбогондон бул конституцияга каршы
мамлекеттик бийликти захват болду деп бүгүн ошо кырдаалдан чыгуунун саясий жолу көрүп турасызбы? Мастаптуу болду. Бир гана жол бар, кайра шайлоолорду жарыялаш керек. Көп айтат далил жок деп. Соцсетке кирсең ар бир участокто болгон беспределди көргөзүп алдырат. Ошонун негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы бекитпей коюш керек. Өрүкчүкеш, бу жерден жанагы сөз бул маанилүү да. Мыйзам бузуулар боюнча саясий партиялардын жөнөкөй үгүттөп жүргөн агитаторлор үйүнөн чыкпай калды да. Үйүнөн чыга албай калды. Себеби жана 3 аталган партия бул Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан. Мына ошол партиялардын үстөмдүк алдында биз иштей алган жокпуз да. Акчанын күчү көрүндү. Мына ошондуктан ыплас шайлоо болду деп атабыз. Тарыхта болгон эмес мындай шайлоо. Мына Акаев учурунда дагы, Бакиев учурунда, Атамбаев учурунда да анча-мынча ынсап бар эле да. Мына СДПКда 18 мандат алып келген. Мындан эми 91 мандатты, 90 мандатты эки партия бөлүп берип коюш, 104 мандатты берки 3 партия бөлүп берип коюш. Бул эмне деген нерсе? Бул мамлекетке кожоюндук кылгандыкпы? Ритайым, сиз дагы аянтта болсоңуз керек бүгүн. Ошол аянттагы кырдаалды уюштургандар, оппозиция лидерлери эмне үчүн көзөмөлдөй албай калды? Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Чын айтканда мен бүгүнкү митингди деле каалап турган эмесмин. Ичимен ойлоп тургам да. Көрсүн, азыркы оор кырдаал убакта башкарып көрсүн, жана эки бөлүп алган партиясы деп. Бирок тилекке каршы биздин шайлоочулар көчө ыйладык деп отуруп алып, бүгүн өзлөрүнүн добуштарын жактаганы чыгышты. Анткени себеби ушундай митинг болот деп атканда келишти. Анан биздин шайлоочулар келип отурса биз кантип барбайбыз? Ошо жерге барып, баарыбыз жакшынакай тизилип туруп, акырына чейин эч мыйзамды бузбай, мусор чогулткан пакеттерди алып алып, ошол жактагы мусорлордун баарын терип, бири-бирине тамакташып, акырына чейин маселени күтөбүз деп ошол жерде турушкан. Оппозиция лидерлери ошончо адамды чогулткандан кийин жоопкерчилигин дагы ойлошту белем. Билбейм, мен уюштуруучулардын арасында болгон жокпуз, анткени биз лидер Клара Соронкулова экөөбүз көчө ошто болгонбуз. Эбегейсиз мыйзам бузууларды, коркуттуу, үркүттүү, бандиттик мамлекетте шайлоо өткөзүп атканыбызды көчө көрүп келгенбиз, бүгүн учуп келгенбиз. Бүгүн да рейсибизди 1,5 саатка кечиктирип, аябай кеч келдик. Ошон үчүн баягы сүйлөшүп, эрежеге деле эмне болорун деле айтып атпайлыкпы, биз андайды талкуулаганбыз деле келген эмес да. Ошо митинг болгон үчүн, бирок өзүбүздүн добушубузду биз коргогубуз келет деген мамлекетте. Мен бүгүн айтып атам, бүгүн жап-жаш балдарга ок атылды. Жанагы шумовой граната деди, билбейм эмнескен, бутуман аке меники канакты, анткени себеби майда осколкалар тиеткен. Өзүнүн балдарына от чыгарган бийлик эч качан бийликте турбай туруп, Сооронбай Шарипович угуп койсун. Мында муга чейин бандиттик башкаруусун больше узарталбайт. Бул бүгүнкү күндө чекке келип токтоду. Ошон үчүн азыр мына кайра эле балдарды кубалап жүрүшөт. Канча бала дагы жаракат алат. Бул чоң маселе. Бирок барын токтотуп коюу ошол кишинин колунда. Сооронбай Шарипович уксун, угуп аткан кишилер дагы жеткизип барсын. Сизге чоң рахмат. Азыр биз аянт менен байланышып, акыркы кырдаалды билип алсак, азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов турат. Токтосун, саламатсызбы? Азыр аянттагы кырдаал кандай, эл тарадыбы, укук коргоо органдары кандай аракеттерди көрүп атат? Токтосун, сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Мына ушул биз Киев көчөсүндө турабыз. Мындайча айтканда ушул Чыңгыз Айтматовдун көчөсүнөн кийин бир көчөдөн кийин турабыз. Азыр бул жакта эл кубалап келип, кайрадан сүрүп, ак үйдү көздөй күч кызматкерлерин сүрүп келген. Азыр өзүңүздөр көргөндөй мына таштанды челектерди түтөтүп алып, демонстранттар кайра аянтты көздөй сүрүп, күч кызматкерлерин сүрүп келишти. Алар күч кызматкерлери болсо ошол жерде ошол аянтта коргонуп турушат. Демонстранттар болсо мына бирин экини өзүңүздөр көрүп аткандай күч кызматкерлеринин нары сүрүп, анан дуалды ошол темир дуалдарды калканыч кылып алып, ар кандай челектерди, таштанды челектерди ыргытышып, ушул жерде ушул күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүп жатышат.
бул жакта мындай агрессиясы бар адамдар, ошондуктан айрым учурда журналисттерге дагы таш ыргытып мындай каршылык көрсөткөн учурлар мына өзү жаңы эле көрдүңүз, уккандай ушундай жардыруу, көздөн жаш агырчуучу зат менен үн күтөчкүч жардыргыч заттарды ыргытып ушу демонстранттарга аларды сүрүүгө аракет кылып атышат. Бирок демонстранттар колунда эмне болсо ошо менен коргонууга аракет кылып, ошол дуалдан азыр биз чыгып алабыз. Азыр биз азыр ошол эфирден сиз менен дагы байланышка бир аздан кийин дагы чыгып турмакчыбыз. Сизге чоң рахмат. Бектур мырза, ушул кырдаал эмне үчүн түзүлүп калды? Бул бир күндүн эле ушундай окуясыбы же бунун тамыры тереңби? Кандай деп ойлойсуз? Бул тамыр аябай терең. Менин оюмча бул баягы Аксы окуясынан мурунку барып калат да. Биринчи революция, экинчи революция ушул маселелер чечилген жок. Биз таза шайлоо өткөндү үйрөнө албадык. Мына бүгүн деле ошол уланып атат. Мындай болушун билгенбиз, биз айтып келгенбиз. Ачык да айттык, президенттин өзүнө да айтканбыз, тегерек четиндегилерге да айтканбыз, депутаттарга да, партиянын жетекчилерине да. Бирок тилекке каршы булар баягы эле ишин ушу баягыдай эле сатып алмай административдик ресурс. Бирок түшүнүш керек бийлик. Бул жолду менен бийлигин сактап кала албайт. Бул жол менен бийлигин уланта албайт. Экинчиден кризис. Бул кризистен чыгуунун бир гана жолу бар. Канчалык тез шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарса бийлик, бул маселеге ошончолук тезирээк биз кризистен чыгабыз. Кайра шайлоо жарыяланса. Канчалык булар биз бул өтүп кетет, эл чарчайт деп ойлосо, анда биздеги баягы акыбал мындан да күчөй берет. Ошондуктан бизде бир гана жол бар. Мен оюмча таң аткычакты Борборлук шайлоо комиссиясы чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып койсо жакшы болот эле. Мына бүгүн эмне кылыш керек? Ким биринчи кадамды ташташ керек бүгүн? Кризистен чыгуу үчүн ким сүйлөшүп? Мен ойлойм, ушул уткан партиялар башташ керек болчу. Биз туура эмес уттук деп. Мен ойлойм, эки партияда уят жок белки, биримдик менен эмеде. Аларда уят, сыйыт деген жок, бандит, сандит, баш кесерлер отурат ал жерде. Жок дегенде мен Кыргызстан партиясынан күтүп атам. Ошол партия, Кыргызстан партиясына бир топ лидери, бир топ сыйлаган кишилер бар. Ошолор шайлоонун жыйынтыгынан баш тартып, мандаттан баш тартса мен оюмча, анда берки эки партияда мажбур болот. Бул эң ошондой реалдуу жол. Мен ойлойм, бул бүгүн өздөрү каалап жасап алса, эртең анда күч менен бул иш баары бишке. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Реалдуубу? Комментарий кылып коеюнчу. Мына жерде мисалы биз деле ошондой үмүт кылдык да. Мына жерге кирген партиялар жок дегенде баш тартып, биз тааныбайбыз деп чыгып койсо, биз эл менен деп койсо деген үмүт бар эле. Тилекке ошондой болгон жок. Мисалы ошол эле Азамат Арапаев ошол жерде турган кылкылдаган элди шылдыңдап алып чыкты да. Эл бизди тиги шайлады, мындай шайлоо болбош керек дегендейчи. Ошол эле Мирлан Бакиров чыкты да, бул элдин тандоосу деп. Мекеним Кыргызстан. Анан кайсы партияларды айтабыз? Бул мүмкүн эмес. Мына бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы экстренный заседание кылып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарса, эртең эл тынчыйт. Мисалы кечээ Искендер Матраимов, Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери өзү да айтпадыбы? Мисалы Ошто дагы шайлоо абдан ыплас өттү деп. Алар өзүн акташ керек да, өзүн акташ керек. Мынанча эл нааразы болуп турганда, бул биз дагы нааразы болдук деген оюн айтыш керек. Жана сиз суроо берип атпайсызбы, эмне үчүн мына митингди бүгүн башкара албай калды оппозициялык күчтөр деп. Бул бүгүн эки жерде башталды. Саат 12-де 5 саясий партия мына Аянтта болду, 4 саясий партия опера театрда болду. Анан акырында мына эки партия чыккан партиялар бириккенде, бу жерде элдер чыкты. Ритайым туура айтып атат. Мына ушу адилетсиздикке, ушу акыйкатсыздыкка чыдабастан, бу жерде партиянын мүчөлөрү эмес, карапайым эл чыкты нааразы болуп. Мына бүгүн болсо, жер-жерлерден угуп атабыз, Талас, Жалал Абадтан бери, Нукаттан бери келебиз деп атат элдер. Сизге чоң рахмат. Өмүрбек мырза, эки партия тең, шайлоодо 24%дан добуш алган эки партия тең, Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиялары, бул элдин тандоосу, биз өзүбүздүн добушубузду алдык деген пикирлерин билдирип атат. Анан алардын шайлоодон баш тартуусу, бул шайлоону жокко чыгарууга кадам таштоосу мүмкүнбү? Күч менен, зордук менен, кордук менен басып алып, башкара беребиз деген ыкма Кыргызстанда өтпөйт. Ресурстары көп Өзбекстанда, Түркменстанда өтүшү мүмкүн. Өзүнүн мүнөзү калыптанып калган, жамак традициялык нормалар калыптанган Кыргызстанда
жөн эле күч менен басып алдык, эми отуруп башкара беребиз деген өтпөйт. Муну баарыбыз билебиз, бүгүнкүлөр дагы билип коюш керек. Анан бул жердеги эң негизги роль президентте. 12 борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү бар. 5 эле тааныбайбыз деп койсо, не туда, не сюда болуп калат, шайлоонун жыйынтыгы жок болот. 5 эле. 5 эле. 7 добуш жетишпейт. 8 менен кабыл алыныш керек. Мен президенттин ролу эмне кылыш керек президент? Президент чыгып алып эле туура эмес өтүп калды. Кайра шайлоо өтүш керек эле деп койсо, маселе мындай чечилет. Ошону күтөсүздөрбү сиздер, мындай үмүттөнөсүздөр ошого? Бул талап коюлду да. Бүгүнкү борбордук аянтта жанагы митингде элдин ичинен, элдин атынан талап коюлду да. Президентке айтылды. Мына өрөкчүгө туура айтып атат. Азыр болгону ыйгарым укук президентте эле калды. Президент чакырып, борбордук шайлоо комиссиясын чакырып туруп айтыш керек. Карагыла деселер, тигилер жокко чыгарып койду. Болду. Ошо менен маселе чечилмек. Бүгүн да үн катпай коюшту да. Эл эмне үчүн нааразы болду? Үн катпай коюшту, айтпай койду. Борбордук шайлоо комиссиясы жада калса жыйынга дагы чогулган жок да. Рахмат, Темир мырза, ушу президент Сооронбай Жээнбеков үгүт өнөктүгү учурунда дагы, бүгүн дагы, кечээ добуш бергенде дагы айтты, бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү деди. Сиз ушуга макулсузбу? Партиялардын нааразылык билдирип аткандары канчалык жөндө? Эми партиялардын ичинде абдан катуу атаандаштык болду, муну таанышыбыз керек. Абдан катуу атаандаштык болду. Ар кимиси өзүнүн дареметине жараша, чөнтөгүнө, капчыгына жараша аракет кылышты. Эл аралашты, бирок эң жаманы добуш санаганда башкача болуп калды да. Бул маселени чечүү, мен жана айтпадымбы, бул шахматтык доскада болсо пат болуп калды, эч кимде жүрүш жок. Эки жолу бар. Биринчиси укуктук жолу. Укуктук жолу берилген арыздардын негизинде мыйзам бузуулар берилген партиялардын өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын, жарандардын берилген негизинде борбордук шайлоо комиссиясы кылдат текшерип чыгып, эгер өздөрүнө ушунчалык эрдикти алып, жокко чыгарса болот. Бул укуктук жолу. Экинчиси саясий жолу. Саясий жолу кайсыл? Азыр мына Бектур мырза айтып кеткен, өзүңүз да ошону атабыз. Мына негизги оюнчулар бул президент, негизги оюнчу, шайлоого катышкан партиялар, 16 партия. Булар отуруп, анда саясий чечимге келиш керек. Саясий чечимге келип, биз уткандар мүмкүн президент айтабы, мүмкүн уткандар өздөрү айтабы, же болсо талапка макул болушабы, анда ошо саясий чечим болуп жокко чыгыш керек. Бул бир жолу. Экинчи жолу жанагы айтылып аткан нааразычылыктар бар. Эгерде кол менен санаганда 4 эмес 5 партия өтүп калса, жана сыртта калган партиялардын эсеби менен коалициялык өкмөт курулуш керек анда. Ошол коалициялык өкмөт 2 жылга чейин иштейт деп, жанагы катышкан, бирок абдан президент өзү айтып калды, мына партиялардын башчылары да жаңы жакшы балдардын баарын алып келгенбиз. Тың балдар бар. Мына Жеңиш мырзаны биз көрдүк. Дебаттарда абдан такшалган, экономика жагынан такшалган, сандарды билген, логикасы бар, ошого балдар бар. Мына булардан өкмөткө алып келиш керек. Баары мына парламентте барып партиялар барганда эң негизги максаты бул өкмөт түзүү. Эгер өкмөт коалициялык түрдө түзүлүп калса, ошол сыртта калган мына 2 партиянын мүчөлөрүнүн баары тең кирсе, бирденби, 5тенби даярдыгы болгондор. Анда коалициялык өкмөт болуп калат эле да, кандайдыр бир мындай жылчык бар да, ошонун жылчыгы бар. Экинчиси азыр кечирип коесуз, экинчиси. Эң негизги нерсе, мына бейөкмөт уюмдар, катышкан партиялар конкреттүү ошо утуп келген партиялардын фамилияларын айтып атат, конкреттүү кандидаттардын. Ошолор өздөрүнүн арызын жазып кетиш керек. Бул элди козгобой эле. Биз утуп келдик, мына катыштык, коем кетип калалы, анткени элдин, жалпы элдин талабы депчи. Алар жанагы айтылып аткан бир нече фамилиялар. Темир мырза, сиз эми саясий жолун айтып атасыз, бирок өзүңүз азыр Жок, мен укуктук жолунду айттым. Укуктук жана саясий жолун айттыңыз да, бирок алдыдагы жолдорду
ишке аша турган сунуштарды айттыңыз. Бирок азыркы учурда ушу аянтта биз азыр тасмадан көргөндөй эки жаат болуп, дагы деле демонстранттар менен, митингчилер менен укук коргоо органдары кагылышы токтой элек. Ушул кырдаалды кантип чечебиз? Рита айым, сиз эмне дейсиз? Мен ойлойм, биз баягы орусча айтканда точка невозврата деген бар да, артка жол жок деген бир точкага келип калдык. Мен ушу аянтта болдум. 3 шумовой граната кудум эле алдыман жарылды. Жаш балдар көзүм көрбөйт атып кыйкырып жүргөн балдарды да көрдүк. Аны тетинтип аркасынан кууп жүрөт жөнө даңкылдатып жарыпчы. Өзүнүн балдарына ок аткан бийлик эч качан андан ары бийлик боло албайт. Аны айта турган нерсе, бүгүн маселечи мына Темир Аргимбаевди мен сизден укуктуу жолун айтып атат да, жаштарды тартып правительство алып келет. Бүгүнкү жазылган эреже менен Кыргызстан алдыга жылбайт. Бул жөн эле профанация. Биз мындайды канча жолу көргөнбүз. Дайым митингелдер чыгат, чоңдор барып сүйлөшөт, орун алышат, бирөөсү премьер-министр болот. Ситуация баягы эле ойдон. Эмне үчүн биз кошуна мамлекеттерден кембизби бир нерсебиз? Алар өнүккөнгө кетип атат, а биз деген отурабыз барыбыз. Ошо 2000 сом бийлик, уруу бийлик берген 2000 сомго биз бүгүн ушунчалык муктаж болдук, өзүбүздүн балдарыбыздын келечегин сатып атабыз. Ошон үчүн артка жол жок. Биз жана трибунада турганда да сүйлөшүп атканбыз. Бирөөңөр бир эле должностька сатылып көргүлө. Бүттү. Мурунку кыргыздар жок. Биз алдыга жылып атабыз. Азыр биз түп тамыры менен мамлекетибиз кандай болот? Бийлик кандай шайланыш керек? Эмне болгубуз керек дегендерди принципиалдуу чечпесе, бизди калп эле бири-бирден алып келгиле силерди өкмөткө алып койлук деген уже жарабайт. Бийлик өзүнүн бандиттик бийлик экенин көрсөттү. Мен көчөт түштү. Биз бүгүн самолет менен Оштон учуп келдик. Ал жерде эл же коркуп барып шайлап атат, же таптакыр үйдөн чыгарбай коет экен. Бүттү, могу жерден монча киши шайлаш керекчи, бирөө да көчөгө чыкпайт. Анткени себеби билбейсиң, милисасы бизди коргой турган милисабы, же ал бандитпи, бизди акырын тияк алып барып туруп камап кое турган деген. Ошон үчүн бүгүнкү кырдаалдан жөнөкөй эле жумушка алып коюп деген уже жол жок. Бүгүн уже бүттү, точка невозвратадан кетти. Азыр мынакей жапжаш балдарды кубалап жүрөт. Таш, момундай таштар менен жүрөт балдар. Бирөөнүн башы жарылса ким жооп берет? Сооронбай Шарипович жооп берет. Анткени ошо бүт маселенин бар колунда. Азыр комментарий берип коеюнчу. Рита айым кичине туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мен эки жолун айттым. Бирөө укуктук жолу, борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарса, жаңы шайлоо болуш керек. Жаңы шайлоо болсо, мыйзам боюнча 45 күндүн ичинде болуш керек. Эгер 45 күндүн ичинде биз мыйзамды алмаштыра албайбыз. Ошол менен кетип калат да. Эгер андан чыгып кетсек, анда баягы 10-жылы биз мыйзамдык талаадан чыгып кетип, убактылуу өкмөт түзүп, жаңы конституцияны кабыл алып туруп, ошонун негизинде барганбыз. Анда ошондой болуп калыш керек, эгер жана сиз айткандай болсо. А экинчи жолу мен айтып атам, саясий жолду. Эгер ошол саясий жол менен келсе, ошого жазып койсо болот. 3 айдын ичинде биз бардык мыйзамдардын баарын тең өткөзөбүз, өзгөртөбүз, жаңы принципти алабыз. Керек болсо конституцияга керектүү тийиштүү өзгөрүүлөр кирсин дагы, ошонун негизинде жаңы шайлоо болот деп койсо, эмдиги жылы октябрда шайлоо болот деп койсо болот да. Бирок мына бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетүү жолун айтып атам мен да. А тирешип турганда эчтеке чыкпайт. Тиреше беребиз, ал акыры жамандык алып келет. Абдан кагылышууга алып келет. Ички иштер министрлиги өзүнүн дагы расмий маалыматын таратты бир аз мурдараак. Анда айтып атат, биз ушундай күч колдонуп митингчилерди таратууга мажбур болдук. Анткени алар жолду тосту, жана башка ушундай аракеттерге барды деп айтып атат. Сизге суроо бергим келип турат. Чындап эле ушундай болду, мындай окуя кандай өнүктү? Эми ички иштер министрлиги албетте мындай окуя болуп кеткенден кийин ар бир тарап өзүн актайт. Ар бир тарап өзүн актайт. Мындай тарыхта көп болгон, Өрүкчүкеш өзү катышкан, Темир Аргимбаевич катышкан окуялар болгон. Митинг Борбор аянтында болду. Ошол чектен чыккан жок. Болгону. Ал эми ак үй жактан жанагындай слезоточивый газдар менен атып баштады, адамдар кубалай баштады. Плюс еще жанагы биз турганда Айкелдин сахнада турганбыз да, Айкелдин ар жагынан дагы ата баштады. Мен айтып атпаймынбы, Жанар Акаев экөөбүз мындай үстүндө чыгып элге кыйкырып сүйлөп атканбыз. Кетпегиле, атпагыла деп аткан кезде артыбыздан атты. Мурунку эмеге караганда азыркы кичине мындай жаңы куралдарды алып келишкен экен да. Анан ал жарылганда осколкалар чачырайт экен да. Туш тараптан, 4 тараптан курчап келип туруп, анан элге ата баштады. Көрдүңүзбү? Бу жерден кантип эл барып тозот эгерде бүт саясий лидерлер сахнада туруп сүйлөп атса. Андай болгон эмес.
Эң биринчи мына арттан атылды, ак үй жактан атылды, мына ошо менен эл анан дүрбөлөң болуп чуркап кетти. Рахмат. Бектур мырза, ошо бийликтин азыр митингчилерди таратуу ыкмасын сиз кандай баалайсыз? Бул бийликтин атайын ойлонуп жасаган эле аракетиби, же ошол кырдаал аларды ошондого мажбур кылдыбы? Эми бийликте ар түрлүү кишилер бар да. Президент тегерегине кишилерден акылдуулар айтып атса керек. Бүгүн таратып ийсек качып кетет, жок болот, эртең эч ким чыкпайт деп. Булар жаңылышат. Мен ойлойм, бүгүнгүгө караганда эртең эки эсе көп киши чыгат. Бүгүнгүгө караганда эртең чыңалуу эки эсе көп болот. Булардын акылы ошого жетти. Мен да митингде болчумун. Эч кандай андай провокация болгон жок. Ок атууну талап кылганчы. Андай провокация болгон жок. Өмүрбек мырза, эми канткен күндө дагы кагылышуу болду. Милиция айрым адамдарды, демонстранттарды кармаганга аракет кылып атат. Эми лидерлер маселеси укуктук жактан алганда кандай болушу мүмкүн? Бул жерде лидерлердин канчалык күнөөсү бар, кылмыштык күнөөсү бар балким, укуктук жагынан алганда кандай деп чечмелесек болот эми? Мен барган жокмун митингге, бирок көрүп турдум. Провокаторлор ак үй тарапка келип, ошол заборду кыймылдатып ошол жерде турушту. Бул ички иштерге формалдуу себеп шылтоо болду. Ана бүт Кыргызстан көрүп турду, мына эшигин сындырып киребиз деп атты. Анан кыйкырып койгондор болду. Мен оюмча провокаторлорду ошол кызыктар тарап мурункусунда да пайдаланган, азыркысына көрүнүп эле турат да. Уюштуруучуларга кирбейт, алардын ою эле тиги чоң маселе, эл маселесин чечиш эмес, барып эле ушул ак үй жакка барып бир жаңжал салыш керек экенин оюнан эле көрүп турат. Анда мен ойлойм, аларда тайлап кызыктар тарап жөнөткөн болуш керек. Ал уюштуруучуларга кереги жок. Ал шылтоо издеп аткандарга керек. Сизге чоң рахмат. Биз бул берүүгө парламенттик шайлоодо уткан партиялардын дагы өкүлдөрүн чакырууга аракет кылганбыз. Маселен, Биримдик партиясынын өкүлдөрүн дагы чакырууга аракет кылганбыз. Мекеним Кыргызстандагы партиясынын өкүлдөрүн чакырууга аракет кылганбыз, бирок алар азырынча жооп беришкен жок. Келе тургандыгын келбейт дагылар. Анткени биринчиден алардын эрки да жетпейт, экинчиден айта турган сөзү да жок. Мына кылкылдаган эл турганда элдер шылдыңдап сайттарга отуруп алып маалыматтар чыгарып атты. Огош бетер кыжыр келтиртип, элди бая дүрбөлөң кылыпчы. Алар бияка да чакырсаңар, тияка да чакырсаңар келбейт. Алар болгону мына 40 мандаттан 90 мандатты 3 партия 104 мандатты бөлүп алып отурганда суктанып отурушат. Сиздики туура негизи алар аянтта бир нерсени айтайын. Бир нерсени айтайын, аянтта ошол жерде көп сөз болду. Мына шайлоо өттү, мыйзам бузуулар менен өткөндө Андижанский полканы тетиги арабанда коюп алып бийлегени бул өтө жаман кыжырды келтирди. Мына ошол жерде аянтта турганда өтө жаман. Элдер кыйналып пандемияда көчүп 1,5 миң киши өлүп отурса, булар той өткөрүп атат. Ал эми Андижанский полканы ким коюп алып качан бийлегенин баары билет. Бул жакшылык менен бүтпөйт бул. Бүтпөйт. Эми Темир Эркинбаевдин жана сөзүнө кошумча бирде жана чыкканда координациялык совет түзүлүп, 11 саясий партиянын лидерлери ошол жерде чогулуп, мына жигитче деп туруп жерден кол кармаштык. Эгерде ручной подсчет менен же борбор шайлоо комиссиясы кайра эсептеп чыгуу менен ошол эле республика мекенчилди пайызын көтөрүп чыгарып берсе, биз парламентке барбайбыз жана тааныбайбыз деп ошол жерге кол коюп беришти. Бул маанилүү. Экинчиси, ошол жерде эгерде аткаруу бийлигине кайсы бир партиянын өкүлдөрүн же лидерлерин чакырса, биз барбайбыз деп ошол жерден антташтык. Биз ал жерге кызмат үчүн эмес, жана бандиттүү жана көпөстөрдүн келгенине нааразы болуп чыкты. Мамлекеттин келечеги үчүн мына партиялардын парламентте ээлеп отурганы туура эмес. Бул туура эмес. Бул бүгүндөн баштап тарыхый күрөш болуш керек деп. Ал эми саясий лидерлердин жоопкерчилиги боюнча эми бүт саясий лидерлер мына турабыз. Эгерде келсе жооп берели. Жооп бергенге даярбыз ар дайым. Шу шайлоолор дайыма Кыргызстандын соңку тарыхын алсак, дайыма бийлик үчүн, ошо кызматта турган президент үчүн дагы чоң сыноо болуп келген. Алар баягы сөз жүзүндө демократиялык коом курам, таза шайлоо өткөрөм, сөз эркиндигин урматтайм деген менен ошо шайлоолордо алардын баягы аракеттери, бийликтин аракеттери өзгөргөнүн билебиз. Бүгүнкү кызматта турган президент ушул сыноону кандай кабыл алып атат, кандай өткөрүп атат? Рита айым, сиз айтсаңыз. Мен айткым келет да, мындай мурункудай
көп мындай өзүнө ишене бербейт азыркы бийликчи. Эмне себептен дегенде анткени форма номер 2 жарым миллион киши эртелей уже бычыла баштаган. Андан сырткары кийим айтты шайлоо бүткөндөн кийин эртеси күнү биз кол менен эсептеп жыйынтыгын чыгарабыз деп. Кол менен эсептеп жыйынтыгы чыгарган партиялар мынтип эле жыла баштады. Анан 2007-жылы эске түштү, силердин партияны таптакыр эле чыгарып салбады эле, жеңип келаткан партияны. Кайсы жылы Кыргызстанда чыр-чатар чыккан, кайсы жерде бүгүнкүдөй болгон, мыйзам бузуу болгондо. Мисалы үчүн мага бүгүнкү митинг таптакыр кереги жок болчу. Мен уже чарчаганымдан ойлогом, бүттү барып бере салам, мага кереги жок деп. Но бирок элдер келип айтып атты, биз көчө ыйладык дейт. Ушинтип нагло биздин колубуздан биздин добушубузду ушу бандиттер алып кетип калабы. Санап көрсөк, баягы эле 6-чы созывдагылар келип алып эми биз мазактап отурушабы деп баштады. Ошон үчүн ушунда дагы мынакей кайра жылыштырып, бир партияны ылдый түшүрүп, беркилерин өйдө жакка тарта баштаганы, бул кайра эле баягы шайлоонун шайтан оюндары. Биз көкмө эмеспиз. Биз деле кетип калышыбыз мүмкүн. Бизге ошол жердеги орундардын кереги жок. Но бирок мамлекеттин эртеңки көргөн күнү бүгүнкү шайлоодон кызыктар болот. Ошон үчүн биз артка эч кандай маселени баспайбыз. Темир Аргенбаевич бир аз убактысы аз болуп кыска айтып анан уруксат берсек. Баягы жомоктогудай болуп турат да. Бияка барсаң арабаң сынат, бияка барсаң атың өлөт депчи. Ошондой жанагындай тупикке келип калдык. Албетте шайлоо өткөндө эң биринчи ошо мамлекет башчынын жоопкерчилиги болот. Борбордук шайлоо комиссия жергиликтүү бийликтер мыйзам менен иштейт. Бирок эң негизгиси элдин баары ишенип карап калыс болуп берет деген президенттики. Эгерде эртең биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, күч менен ушулар калат, калганын басабыз күч менен деп коюп иштеткен күндө дагы бул ушул жаңы парламент келген парламенттин дагы куралган өкмөттүн дагы жолу абдан оор болот. Темир Аргенбаевич, биз азыр түз байланышка чыгышыбыз керек болуп калды. Андан кийин сөзүбүздү улантсак. Мен кете берейин анда. Сизге чоң рахмат катышып бергениңиз үчүн. Биз азыр борбордук аянтка кайрадан байланышка чыгабыз. Борбордук аянтта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүрөт. Сиз кайсы жерде турасыз, анан көчөдөгү кырдаал? Социал-демократтардан талапкер Кылычбек Султан менен жолуктук. Ал ушул эки элди ушул жерден эки тарапты элдештирүүгө аракет кылганын айтты. Азыр болсо ушул милиция кызматкерлери аянтты көздөй чегинип мындай баратышат. Ар жакта болсо таш атып, демонстранттар бери көздөй келатышат, таштар бери ыргып атат. Милиция болсо жанагы көздөн жашыргычу жана ошондой эле жардыргыч, жанагы кулакты тундургуч, түтүн жана көздөн жасагычу каражаттарды колдонуп атат. Бул жерде азыр биз абалды байкап турабыз. Жаракат алгандар бар экенин дагы айтып атышат. Бул жактан дагы таштар ыргып атканын өзүңүздөр камерадан көрүп атасыздар. Азырынча менде абал ушундай эле абал, ушундай эле тиреш. Бул эки көчө нарыдагы болуп жатканын сиздерге айтабыз. Токтосун, сизге чоң рахмат. Аянттан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов акыркы кырдаал боюнча маалымат берди. Өмүрбек мырза, көрүп атабыз, кагылышуулар али токтой элек. Кырдаалдан кантип чыгабыз ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө? Эгер бийликтегилердин ою болсо, түз эфирден жарыялап эртең сүйлөшүүлөр башталат десе эле, мен оюмча баары үйлөрүнө кетип токтойт да. Анан булар эми намыстан чыгып атат да. Намыс үчүн чыгып атат, эл үчүн, келечек үчүн чыгып атат. Булар кызмат үчүн чыккан жок. Байкеси же таанышы кызматка барып калса, анан биз ошо үйгө кетет элек деп чыгышкан жок да. Анан мынтип башкарууга болбойт Кыргызстанда. Бул башкарып олтура беребиз атат, аягы жаман бүтөт. Күч менен башкарыш үчүн же күчтүү финансысы болуш керек. Бизде экономикабыз аксап атат. Эртең проблемалар келип атат. Бийликтин авторитети өзү төмөн. Алардын акыл, билим, дарамети, моралдык авторитети өтө төмөн. Анан ошондойдо мындай зордук менен мен башкара берем деген болбойт. Эгерде акчасы болсо, жакшынакай программа, элдин андырган программасы болсо, билимдүү болсо, авторитеттүү болсо да, булар ушинтип 5-6 жыл чыдайт деп мындай ишенсе болот эле да. Анан жөн эле мындай туура эмес, мен бийликке
тез аранын ичинде компромисс таап, ошол 14 партия, өткөн партияларды деле кошуп 16 партияны чакырып тез аранын ичинде консультация өткөрүш керек. Президент дайыма ушу демократиялык коом курам деген ниетин дайыма жарыялап билдирип келет. Анан бүгүнкү кырдаалда ушу президентке тоскоол болуп аткан жагдайлар барбы? Эмне кармап атат президентте? Же президенттин көз карашы менен алганда ал туура эле жолдо баратам деп эсептейби? Эми айта албайм. Аны мен айта албайм. Биздин президентте 3 жылда элдин үмүтү үзүлүп бүткөн. Бул эч бир реформа экономика жасай албайт. Экономикалык бир реформалар же бир саясий бир алдыга жасай албайт деп. Эл үмүт үзүлдү. Элдин бир гана үмүтү бар эле ушул шайлоону жакшы өткөзүп берсе, мөөнөтүнүн аягына чейин отурат деген. Мен кечирип коесуң. Мен да так ушул жерде былтыр эле айткамда, президент Атамбаевдин жолун улап, анын бийлигин эле алып пайдаланып атат. Бирок эл буга мындай макул. Анткени жана эки тарап тирешип турду, ал кезде айласыз болду. Могул шайлоону жакшынакай өткөрүп туруп, бийликти премьер-министрге өткөрүп берип, өзү чыгып кетиш керек эле. Анан эгер жанагыларды алып келип коюп, аларга өткөрүп берсе, андан көрө айтчат өзү эле отура бергени жакшы деп. Өмүрбек мырза, сиз ушу 30 жылдагы шайлоолордун бардыгына катышкансыз, бардыгын билесиз. Параллелдер барбы бүгүнкү шайлоо менен? Параллель 2007-жыл. Бирок анда дагы оппозициядан 2 партия өткөн, Бакиевдин ак жолу өткөн. Биздин утканды алып коюп, башка партияларды өткөргөндө, мен мына 2010-жылы оппозиция утуп алды. 2015-жылы оппозиция менен бийлик тең болуп келди. 2020-жылы 100% эмес, 107 орунду бийликтин партиясы алды, 13 орунду оппозиция алды. Бул 2007-жыл гана кайталанып атат. Андан берки Атамбаевдин убагындагы шайлоолор Атамбаевди миң жаман деп эйлик, демократия болуп өткөн. Атамбаевди миң жаман деп эйлик, могул урнаны, бирден санай турган урнаны Атамбаевдин заманында келип атат. Анан ошондуктан бүгүн биз алдыга кетип атабызбы, артка кетип атабызбы, эл өзү баа бериш керек. Бүгүнкү күнгө бирок Атамбаевдин бийлигинин дагы себептери бар го, анын да күнөөсү бар го, бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга узак саясаттан алганда. Сөзсүз. Ошонун уландысы. Атамбаевдин саясатынын уландысы болуп атат. Мен жана сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Президентте элде ушул үмүт бар эле да, шайлоону жакшы өткөзүп берсе деген. Ал үмүт да акталбады. Эми мен президент угат деп ойлойм, ачык айтат элем. Президент жанындагыларды укпаш керек да. Президенттин бир гана жолу бар, тезирээк кайра жаңы шайлоо жарыя кылыш керек. Кандай жолу менен, эми бир топ варианттарын айтышты бердегилер. Эгерде президент кармак отура берем десе, күн өткөн сайын саясат акыбал курчуй берет. Кыргыздар 1-2 ай эмес, 3 күн же 5 күндө сооронбай Шарипович өзү качканга мажбур болот. Эгер аман-эсен качып кетсе. Бул көзгө дап-дана көрүнүп турган нерсе да. Ошондуктан бул эч кимге керек эмес. Мамлекет үчүн деле, саясатчылар үчүн деле стабилдүүлүк, мамлекеттүүлүк бизге керек. Президент калып, кызматтын аягына чейин отурган жакшы. Биз ошону каалайбыз. Бирок ошондуктан тез аранын ичинде кайра шайлоо жарыя кылыш керек. Башка жол жок. Биз дайым эле ушул саясий окуялардын ушундай өнүгүшү кайталана береби Кыргызстанда? Мисалы, сиз айтып атасыз, президент ушундай акыбалга түшүп калышы мүмкүн деп. Биз мындай таза мындай да мыйзамдуу жок, биз сабак алышыбыз керек да тарыхтан. Таза шайлоонун айынан 2 жолу революция болду. Ошондон сабак алыш керек. Шайлоону таза өткөзүш керек эле. Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстанга сатып алганга уруксат бербеш керек эле. Бул жерде мен ойлойм, балким башка саясатчылардын деле мындай салмагы жолу бар болуш керек. Мисалы, бийлик менен сүйлөшүүгө оппозиция даярбы? Мисалы, сиз бүгүн аянтта жүрүп келдиңиз. Толугу менен даяр оппозиция. Маселе мындай да, мына жерде Бектур акем да айтып атат, Өрбек Чикештин бир өзгөчөлүгү. Атамекенге бул шайлоодо Жанар Акаевга лидерлигин берди да кетирди. Узатты. Бүгүнкү аянтта мен эмнени байкадым? Эски саясатчылар, эми таарынбаңыздар, улуу эски саясатчылар чыкканда баклажка менен чапкылашып атат. Туура айтайын. Бул эмнеден кабар берет? Бул сиз айткан суроо коюп атпайсызбы? Ушинтип улана береби депчи. Ушундай уланбашы үчүн болду, токтоткулачы айланайындар, болду эми, бошоткулачы дегенге келип калыптыр эл. Бүгүн мына точка невозврата деген мына бүгүнкү кеп. Мына ушундан
бир нерсени байкадым. Экинчи жана суроо коюп атпайсызбы? Эмне кылышыбыз керек? Мына көчөдө элдер жүрөт. Мен азыр тезирээк айтып коюп эле да, кайра тиги аянтка кетем, себеби ошол жерде тарапташтарым жүрөт. Мен алардын жанында жүрүшүм керек. Азаттык чалганда мен келдим да. Маселе бүгүн азыр бизди угуп атат. Мен билем, көрүп атат. Президент кайрылуу кылыш керек, түз кайрылуу кылыш керек. Ошол жерден айтыш керек. Болду, компромисске келебиз. Бүгүнкү жана чогулган координациялык советтин партияларынын өкүлдөрү мына бул жерге сиз айтканда бүт катышкан партиялар келгиле, сүйлөшөлү деш керек. Мына эртең маселени чечебиз демейинче, ар бир чуркап жүргөн баланын телефону бар азыр колунда. Көрөт, бири-бирине айтат. Мына биз да барабыз азыр аянтка. Айтабыз, мына монда болду деп. Тилекке каршы мындай болду. Же өкмөт башчы, же президент, же тиги макалеп аталган спикерибиз чыкпайт. Каякта жүрөт анын баары? Эмнеге чыкпайт? Эмне үчүн мына азыр мандатка ээ болдум деп шайлоону жеңип келген тиги спикер Дастан Жумаев каякта жүрөт ал? Полномочиясы бүтө элек бүгүн өрүкчү, туурабы? Бүгүн бүтө элек анын полномочиясы. Парламент чогулуш элек болду. Премьер-министр каякта жүрөт? Эмне үчүн мына жерде атылып, балдар жанагындай жаракат алып жүргөндө бирөөнүн көзү көрбөй калды, ыйлап атат. Бирөө бутунан жаракат алды. Мына ошол жоопкерчиликти албай атат да. Мына эми мен бүтүрүп коюп кете берейин. Ички иштер министрлиги болсо сөзсүз түрдө өзүн акташ керек. Алар эмне деп атат? Мына тиги жерде торуна келип ак үйдү басабыз деген максат болду дейт. Албетте бул провокация болду. Ошол провокациянын артынан буларга себеп жана шылтоо гана керек болчу. Мына айтып атабыз, саясий лидерлер турабыз жооп бергенге даярбыз деп. Бирок тилекке каршы жооп бербей атышат да. Атайын элди ошого түртүп атышат да. Мен ойлойм, азыр президент, премьер-министр жанагы макалосу мына жерден түз эфирден чыгып туруп айтыш керек. Ай, биз даярбыз сүйлөшөлү деп. А сиз суроо койгондой, оппозициядагы бардыгы сүйлөшкөнгө даяр. Рахмат. Сиздин биздин берүүгө катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бара берсеңиз болот. Жогоруда айтылгандай, митингчилер гана эмес, ушул укук коргоо органдарынын дагы өкүлдөрү жаракат алганын дагы белгилей кетели. Муну Саламаттык сактоо министрлиги билдирип атат. Эки милиция кызматкери жаракат алды деп. Өмүрбек мырза, ушу парламенттин жоопкерчилиги тууралуу да айтылып калды да. Азыркы 6-чакырылыштын мөөнөтү аяктай элек. Ушул кризистен чыгуу үчүн парламенттин кандай аракеттери болушу керек? Эгерде мен жана айттым, эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону тааныбай жокко чыгарса, жаңы шайлоо өтүш керек да. Анан көпчүлүгүбүз ойлойбуз, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүш керек депчи. Ал өткөрүш керек. Бирок жардам берип, шарт түзгөн бул өкмөт. Анткени шайлоочуну коркуткан бандитти милиция кармайт. Шайлоочуга акча берип сатып алабыз дегенде ГКНБ менен тиги башка структуралар кармаш керек. Өкмөт камсыз кылып бериш керек. Баарына акчасынан беречи. Анан ошондуктан бул өкмөт, бүгүнкү өкмөт, шайлоодо андай шартты камсыз кылып бере алган жок. Ачыктан ачык коркутуп аткан, сатып алганга өкмөт күрөшүш керек. Президент эмес, биринчи кезекте өкмөт күрөшөт. Прокуратура туура эмес иштеп аткан жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек эле. Мамлекеттик кызматкерлердин аны караган жок. Шайлоого аралашкан жок да буларчы. Түздөн түз өзүлөрүнүн иши. Биз аралашпайбыз дейт. Жок, сен аралашың керек. Ошону таза өткөнүн камсыз кылышың керек. Жаман адамдардын колуна чабышың керек. Эч ким отурган жок, эч ким жумуштан бошогон жок. Анан ошондуктан правительство народное доверие дегенде бир жаңы өкмөт, мына ушул 16 партия менен кеңешип азыр түзүлүп, анан ушулар шайлоону таза жакшы шайлоодо өткөрүш керек. Бирок ал шайлоону өткөрө турган өкмөт эмес. Мына пандемиянын экинчи этабы келип атат. Экономикабызда абдан чоң кризис, социалдык тармакта чоң кризис. Ошолорду чече ала турган бир мындай 1-2 айга эмес, керек болсо шайлоодон кийин калып кала турган бир ошондой өкмөттү азыртан тандап коюш керек. Авторитети бар, элдин ишеними бар өкмөттүчү. Рахмат. Азыр ушул сааттарда Караколдо дагы жүздөй эл чогулуп, өкмөттүн облустагы өкүлү Балбак Төлөбаев менен жолугушканга аракет кылып атышат деп кесиптештерим маалымат берип атат. Бүгүн күндүз Нарында дагы, Таласта дагы ушундай митингдер өтүп, анан ошо аймактардан дагы адамдар келе жатат деп айтылды эле. Ал маалыматтарды дагы тактаганга аракет кылабыз. Ритайым, ушул кризис чечүү жолун сиз кандай көрүп атасыз? Анан аймактарда дагы ушундай кыймылдардын башталганы эмнени түшүндүрөт? Бул жана орусча айтып кетпедимби, точка невозврата болуп калды.
толтура жаш балдарды ары бери кубалап атып жүргөнү бул бийликтин коркуп атканы, бийлигинен ажырагысы келбейт. Бер жактагы кишилерге бийлик кереги жок. Биз азыр терең ойлонуп атабыз. Кыргызстандын келечеги кандай, кимдин колунда болот, эмне иш жасайт, кайсы жерге бизди алып баратат. Аманкулов уже өзүн айтып кетти, 30 жыл жүрдүк, эми үйүбүзгө кайталык деген. Ал жөн эле айтылган сөз эмес, ал план, алардын кул мүнөздүк алган багыты ошол. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул маселени карай турган болсок, бул мындан да өйдө геосаясатка барып айланат да. Ошон үчүн мен өзүм атымдан айтайын да, мен партия үчүн эмес. Мындай бандиттерге, мындай ээн баштарга, мындай кулдарга мен мамлекетимди таштап башкартпайм. Бүгүнкү күндөн баштап болгон аракетибиздин баарын жумшайбыз, оңолуш керек. Оңолуу жака барбаса, Өмүрөк Черкешев тура эле айтты. Эч качан багынып, басынып отура бербейбиз. Мамлекетибизди талкалап кетсе деле биз отура беришибиз керекпи? Ошон үчүн Сооронбай Шариповичке эсиңизди барда этеңизди жыйыңыз, түз эфирге чыгып, мен ойлойм, ушу бийликке мен деле карманбайм деп туруп, бир чоң чечкиндүү жолго барып берсе, мен ойлойм, ошол өзүнүн чечкиндүүлүгү менен тарыхта кала турган президент